Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кармандар. Маданият каналынын Кыргыз радиосунун эфиринде Башат программабыз башталды. Бүгүн биз мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоору тууралуу баарлашсакпы деп турабыз. Ал эми бул багытта биздин студиябызга келишкен конокторубуз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Манас таануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты Салтанат Ариповна Сагидаева, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын жетектөөчү адиси Эркеган Мусаевна Желдеңбаева жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана лингвистикалык экспертиза жүргүзүү секторунун башкы адиси Сооронбаева Зарина Кубанычбековна. Урматтуу Салтанат Ариповна, Эркеган Мусаевна жана Зарина Кубанычбековна биздин студиябызга кош келипсиздер. Мына дүйнөдө жок уникалдуу биздин кенчибиз болгон Манас эпосун биз азыркы муун мындай бир жөнөкөй эле баатырдык эпос сыяктуу эле маани берип калгандайбыз да. Ал эми бул Манас эпосунда кыргыздын тарыхы, маданияты, бир эч нерсеге теңдешсиз кенчибиз жашоо философиябыз жатканын биз эмнегедир көп анчалык түшүндүрүп бере албагандайбыз. Биз болгону Манас деген баатыр болуптур. Ал Алтайдан кыргыздарды Ала тоого көчүрүп келген бир баатыр сыяктуу, жөнөкөй эле бир баатырдык эпос сыяктуу эле көрүп аткандайбыз да. Мына ушул багытта президентибиз дагы Манас эпосун ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча жарлыгын чыгарды. Деги эле ар бир кыргыз Манас эпосун билүүгө милдеттүү да. Анан бүгүнкү күндө жаштарыбызды ушу Манасты үйрөтүү, кызыктыруу, Манаска тартуу, анын ичиндеги бардык сонун философиялык кыргыздын жашоо тиричилигин үйрөтүү багытында кандай иш жүргүзсөк деп изденип келатабыз. Мына улуттук тил комиссиясы да ушул багытта атайын Манас мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоорун уюштуруп чыкты эле. Ошондой эле бул долбоордун максаты, алдыдагы келечеги кандай, анан деги эле Манасты элге жеткирүүдө, өзгөчө жаштарды кызыктырууда кандай иш алып барышыбыз керек, мына ушул багытта сүйлөшсөкпү дейбиз. Урматтуу телекөрүүчү, эгер сиздерде дагы кызыккан суроолор болсо же сунуш пикириңиздер бар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Биз түз эфирдебиз. Андыктан 39 25 50 телефондору аркылуу бизге байланышыңыздар. Биз маегибизди баштайлы. Эркеган Мусаевна, ушу улуттук тил комиссиясынын адиси катары сөздү сизден баштагым келип атат. Бул долбоор качан башталган, кандай иштер жүргүзүп атасыздар, кимдерди окутуп атасыздар, мындай жалпы маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Манас эпосу бул өзүңүз айтып кеткендей кыргыздын бир энциклопедиясы, кенчи. Манас эпосубузду окумуштууларыбыз изилдеп, манасчыларыбыз айтып даңазалап, дагы четин оюп дагы изилдеп, мунун маңызына терең төөнө жетип түшүнө элекпиз. Өзүңүз айткандай, бул бир кыргыздын бир бардык жалпы жашоосунун энциклопедиясы, бир уңгусу, үлгүсү. Манаста кандай гана темалар жок. Эми бул Манасты мен айтпай эле коеюн, мынакей манасчылар айтсын, улуу жанагы илимпоздор, окумуштуулар айтсын. Мен өзүбүзгө тиешелүү улуттук комиссия тарабынан ушул Манас эпосу боюнча жарлыкты аткаруу багытында кандай иштер болуп жатканын айтып кетейин. Мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоору Манас концепциясы жарлыгынын алкагында 2024-жылы сентябрь айынан баштаганбыз. Мунун максаты эмне? Мамлекеттик кызматкерлердин, азыр өзүңүз айтып өткөндөй, баягы жалпы элибиздин, жаштарыбыздын жүрөгүнө бул Манас эпосун түшүндүрүп кантип салуу керек деп атпайсызбы? Ошол эле максатта мамлекеттик кызматкер дагы бул Манасты окуп, түшүнүп, ошону баягы жүрөгүнө сиңирип алсын деген максатта
жана уңгулуу, мазмундуу мамлекеттик кызматкерди тарбиялоо максатында бул долбоор башталды. Азыр улантылып атат, анткени республика боюнча бул өнөктүк аябай активдүү жүрүп атат да. Буга республикабыздын 7 облусунан мамлекеттик мекеме, уюмдардын, адистердин баары катышып атат. Ошондой эле Бишкек шаарындагы борбордук мекемелердин кызматкерлери баардыгы катышып атат. График түзүп коюп, бул борбордук органдарда график түзүп коюп, ошол азыркы Кыргыз радиосунда, биринчи радиодо Манасты көркөм окуу өнөктүгү улантылууда. Бул эми аябай жакшы колго алынып кетти. Анткени кыргызбыз да, жүрөгүбүздө кыргыз деген руху сооп турат. Манас деген атабыздын руху сезилип турат. Муну буга чейин маани бербей, Манасты окубай деле жүргөндөр көп да азыр. Мисалы үчүн Манас эпосун азыркы окубагандар аябай көп. Анан биз болсо могул китеп менен баштадык. Классикалык, мен ушуну сурайын деп аткам да, классикалык вариантынбы же Ашым Жакыпбековдун? Могул китепти окутуп баштадык. Бул аябай жакшы сиңип кетти. Ашым Жакыпбековдун Теңир Манас романы. Манастын берки ыр түрүндөгүсүн жакшы мындай окушпайт экен да. Бул болсо аябай жакшы сиңип кетти. Көркөм чыгарма. Бардыгына мындай милдеттендирүү иретинде башталган башында. 1 мүнөт, 2 мүнөттөн радиодон окуп бересиңер деп 1 бет, 2 бет, 3 бетке чейинчи. Анан байкап турсак 1 бет, 2 бет, 3 бет окугандан кийин баягы мамлекеттик кызматкерлер кызыгып кеткендер аябай көп болду. Чалып алып сурап атышты, ошол китепти кайдан тапсак болот. Ошону андан ары окуйн дедим эле, аябай жакшы китеп экен деп, анан баягы Манасты жүрөктөрүнө кандайдыр бир киргизишти да. Аябай жакшы, таасири жакшы болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин баягы ар кандай чыгармачылык менен окуп атышат. Зайнина Кубанычбековна, ушул Манас окуйт долбооруна катышкан соцфонддун өкүлү катары сиз буга чейин ушу окудуңуз беле? Анан окуганда кандай таасир калтырды? Андан кийин окудуңузбу? Негизи мен буга чейин Сагынбай Орозбаковдун вариантын окуган болчумун. Андан кийин ушул улуттук комиссия менен биринчи радио тарабынан негизделген долбоорго, ошо мамлекеттик кызматкер Манас окуйт деген долбооруна катышып, ошондо ушул Ашым Жакыпбековдун китебин окуп калдык. Ушул аябай кызыктуу. Бир эле мен эмес, башка дагы биздин кызматкерлер келип катышты, ошо 1 ай бою катышты. Жөнөкөй кызматкерден тартып, ошол башкармалыктын бөлүмдүн башчылары келип окушту да. Ошол долбоорго келип, анан аябай жакшы таасирин берди, кызыкышкандар болду. Бул китепти алып дагы андан ары дагы улантып окуйлу, кайсы кызыктуу жерине келип токтоп калат да. Ошо мен андан ары окуш керек болот. Анан баягы аябай баягы ар бир кыргыздын жүрөгүндө баягы баары бир эле мекенчил сезими бар экендигин ушундан байкадык. Ошо уктап жаткан сезимдер ойгонуп жаткан сезимдерди ойготуучу долбоор болду десем жаңылышпайм да. Жакшы, Салтанат Ариповна, мына сиз студенттерге ушу манастануу боюнча сабак өтүп, дайыма ушу кызыктырып келесиз. Анан деги эле биз бүгүнкү коомду, студенттерди эле эмес, жалпы эле элди ойготуу, ушу Манаска үндөө үчүн эмне кылышыбыз керек? Канткенде эл кызыгып окуй баштайт. Жакыпбековдун Теңири Манасынбы же Саякбай Каралаевди, Сагынбай Орозбаковду, башка варианттарды кызыгып окуп калган учуру болобу? Канткенде ошол деңгээлге жете алабыз? Аябай жакшы суроо бердиңиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу окурмандар. Ушул Манас эпосу биздин тарыхыбыз, энциклопедиябыз, мурасыбыз, дүйнөдө теңдеши жок чыгарма экендигин жалпы дүйнө эли билди да. Мына ушул теманын тегерегинде биз Манастануу кафедрасы бир 20 жылдан ашык студенттерге сабак берип келебиз. Ушул студенттердин жан дүйнөсүн өзгөртүп, улуттук тарыхыбызды, улуу мурасыбызды студенттердин аң сезимине жеткирүү үчүн биз ар бир факультеттин студенттерине тематикалык, спецификалык багытына жараша
мындай манасты окутууга аракет кылабыз да. Ар бир мисалы үчүн география факультетине барсак, Манастын географиялык жактан кандай Манас эпосунда географиялык жер аттары бар. Мисалы үчүн географиялык жер аттары 500дөн ашык географиялык жер аттары бар. 500дөн ашык адам аттары чагылдырылган. Мына ушул 500дөн ашык адам аттарын чагылдырып биздин тарыхыбызды өзүбүзгө жеткизген бул улуу жомокчулар. Улуу жомокчулар биздин тарыхыбызды ооздон оозго өткөрүп, жаандуу чыгарма катарында өнүгүп турган биздин тарыхыбыз бул. Мына ушундай тарыхыбыз жөнүндө улуу окумуштуулар аябай жакшы билдирүүлөрүн, илимий изилдөөлөрүн жазышканда, мен буларды мисал катарында студенттердин жүрөгүнөн түнөк таапсын деп, ушул Кытай тарыхый булактары менен карап, салыштырып айтууга аракет кылам. Мисалы үчүн Кытай булактарында 3-кылымда улуу окумуштуу Кытай тарыхчысы, философу Смасяндын Шизе же болбосо тарыхтардын жыйнагы деген эмгегинде кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз улуту тууралуу жазылып кеткен. Бул 3-кылымда жазылып кеткен тарыхый маалыматтарды мен студенттерге айтып, мына көрдүңүздөрбү, биздин окумуштуулар изилдей элек мезгилде Кытай тарых булактарында жазылган эмгектин тарыхын бизге жеткизип аткан ушул Смасян окумуштуунун Шизи аттуу чыгармасында кегун деген сөз бар экен. Кегун деген сөздү кытайчадан которгондо кыргыз деген маанини берет экен. Кыргыз эли деген маалыматты берет экен. Көрдүңүздөрбү деп анан ошолордун жан дүйнөсүн студенттерди өзгөртүп, ошол Кытай тарыхый маалыматтарын негизинде изилдеп жаткан биздин окумуштуулардын ичинен ушул кытайлык окумуштуу Чен Хуашендин тарыхына өзгөчө маани берип, ошол Хуашен дагы бул кыргыз таануучу. Кытайда жашаган окумуштуулардын бири. Манас таануучу. Ошол Манас таануучу кыргыздар өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди, тарыхыңыздарды билиңиздер деп, ушу улуу окумуштуу Смасяндын эмгегин бизге жеткизип, тааныштырып, ошондо жазылган тарыхый булактарды бизге алып келди. Андан кийин дагы бир окумуштуу бар, бул Макелек Өмүрбай деген кыргыз таануучу, бул дагы Манас таануучу, кытайлык кыргыз окумуштуу. Ошол кытайлык кыргыз окумуштуунун кыргыз мамлекеттүүлүгү Манас эпосунда деген эмгеги чыкты. 2016-жылы Кытай жергесинде, анан кыргыз жергесинде кыргызча которулуп чыкты да. Мына ошол китептердин негизинде Манас эпосу бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзөгү экендигин, тарыхыбыз ошол жазмаларда жазылып калгандыгын, башаты биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүнүн башаты ошол Манас эпосунда экендигин, Манас эпосу бул кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтып кеткен эң алгачкы изилдөөчүлөр бул Чокон Валиханов болгон. Чокон Валиханов кыргыз жергесине келгенде кыргыздын тарыхын изилдей келген эмес экен балдар деп, анан кийин ошол тарыхыбызга мындай жөн эле келип кошулуп, илимий көз караштарын айткан биздин окумуштуулардын илимий эмгектерин дүйнөгө тааныткан окумуштуулардын тарыхын айтып берүүгө аракет кылабыз дагы, студенттердин жан дүйнөсүнө өзгөчө багыт берип, биздин идеологиябыздын башаты Манас экендигин, тарыхыбыздын баардык ушунда жазылгандыгын, аң сезимибиз, акыл эсибиз, үрп адатыбыз, каада салтыбыз, маданиятыбыз бүт баардыгы ушу Манас эпосунда сакталып калгандыгы бизди аябай кызыктырат деп, аларды анан кийин биздин тарыхыбыздын түбү терең, кыргыз элинин тарыхы Манасында жазылгандай кыргыз элинин тарыхы түпкүлүктүү эл экенибизди, тарыхыбыз кенен, тамырыбыз кенен жайылган эл экенибизди мен студенттерге түшүндүрүүгө аракет кылам да. Анан бизге негизинен ушул 20 жылдан ашып кетти. Ар кайсы факультеттер, экономика багытындагы факультеттерге барабыз, гуманитардык факультеттерге барабыз, юридика факультеттерине барабыз, химия, физика, математика, журналистика, тарых. Мына ушул факультеттердин ар биринин мындай деңгээлине жараша Манасты жакындаштырып, ошондо Манастын кандай өзгөчөлүк багыттары бар экендигин салыштырып өтүүгө аракет кылабыз. Экономика факультетине барганда мен мисалы үчүн санаттарын, мисалы үчүн биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн негизги атрибут символдору болгон ушул символдорунун Манас эпосунда кандай чагылдырылгандыгын айтып өтөм дагы. Мына ошол жерде биздин атрибут символдорубуз болгон бул азыркы биздин герб, желек, туу болуп атпайбы? Ошол Манас эпосунда кандай чагылдырылган? Балдар карап көрүңүздөр деп, анан кийин мисал келтирип, мисалы үчүн биздин туубуз ошол Манас, Хан Манастын кызыл туу.
хан Жакыптын кызыл туу дейт, же болбосо кара хандан калган туу кызыл туу экендигин, азыркы биздин туубуздун атрибутубуз, символубуздун кызыл болуп калышынын негизги себеби ушунда. Анан ошол жерде мамлекетти башкарган хан деген түшүнүк бар. Хан деген термин бул биздин хан, бек, султан, төрө деген маани билдирет да. Бул мамлекет башчы дегенди билдирет экен Манас эпосунда. Мына ошол хандын 12 жашында хан Манастын ак кийизге отургузуп, хан Манасты хан көтөрүп алалы деп улуу Бакай бабабыздын кеңеши менен 40 жора 12 жашында Манасты хан көтөрүп алган. Мына ушул хан биздин мамлекет башчыбыз. Азыркы мезгилдеги балдар көргүлө деп айтам да, салыштырып, эми азыркы мезгилге современный тилде түшүндүрүүгө аракет кылам да студенттергечи. Хан бул биздин президентибиз. Хан Манастын башына хан таажысын кийгизди. Жыгалуу бөрктү кийгизип, хан көтөрүп алалы деп Бакай айткан сөзү бар да. Анан ушул жыгалуу бөрк дегенибиз ошол мезгилде алтын, бриллиант, хаухар, баалуу таштардан жасалган баш кийим хандын титулдук элементи болгон экен. Балдар деп анан студенттерге түшүндүрүп, азыркы мезгилде биз хан көтөргөндө кандай кылып көтөрүп атабыз? Биздин ханыбыз, бегибиз бул президент милдетин аткарат деп анан түшүндүрүп келтирип, азыркы мезгилде биз мойнуна президентибиздин мойнуна сепочка же болбосо мындай хамыт салып атпайбызбы? Ал дагы алтын баалуу таштардан ошо мамлекеттин жүгүн көтөрө турган улуу адам болсо экен деп улуу тилек менен коюп атабыз деп анан кийин түшүндүрүп, ошол хандын тегерегинде жүргөн 40 чоронун орду, экономика факультетине келгенде 40 чоро, миң башы, 100 башы, түмөн башы, кол башы, сан башы деген статустар бар да. Салтанат Ариповна, Манасты айта берсек түгөнбөйт, кезектешип сүйлөшөлү. Эркек анайым, мына азыр Салтанат эже айткандай, Манас бул түгөнгүс кенч да, ичинен эмнени гана тапканга болбойт да. Анан мисалы Ашым Жакыпбековдун Теңири Манасын окуганда бат эле бүтүп калышы мүмкүн. Андан кийин Сагынбайдын, Саякбайдын варианттарын өтүп, анан ар бир министрликке өзүнө жараша кайсы министрликтен келсе, же болбосо кайсы ведомстводан, мекеме уюмдардан келсе, ошол багытын издеп окутсак болобу? Мындан аркы окутканыңар кандай? Же жалаң эле ушу романды эле кайра окута бересиздерби? Жакшы ойду айттыңыз, аябай чындыгында. Баягы эже айтып кеткендей, ар бир тармак Манаста ар бир тармак боюнча кол өнөрчүлүгү, устачылыгы жана мисалы медиктерди, врачтарды чакырса, Манаста деги трансплантация кылган жерлери да бар да. Ошол жерде айтып берейин. Мисалы үчүн медиктерди окутканда медицинага мен өзүм медиктерге сабак берген эмесмин, бирок ошол тармакты да өзүм изилдеп кеттим да. Мисалы үчүн кырма дары деп коет Манас эпосунда. Каныкейдин Кытайдын кырма дарысы деп коет. Бул кандайча жасалат кырма дары? Кырма дары эмнеге пайда берет? Анан кийин шак коюп буту кол сынганда аны дагы 40 жигиттин ошол Манастын 40 чоросунун ар бир өзүнчө өнөргө татыктуу адамдардан болуп тандап алганда Манас баатырчы. Ушундан биз айкөлдүгүн Манастын акылмандыгын көрөбүз. Ар бир улуттан, ар бир уруудан тандап алган 40 жигиттичи. Анан ошо ар бир уруудан чыккан 40 жигит шак коюу, кайсы жерде сынып калса колуна шак коюу. Анан кийин адырашман, арча күйгүзүп дарылоо бул антибиотик. Антисептик мындай карагандачы. Антисептик катарында медицинада күчтүү. Анан Каныкей энебиздин ошо 40 жигитти багып, ар дайым чоң чагуулга кетип бара жатканда даярдаган гүл азыгычы. Мына азыркы мезгилде гүл азыктын баасы эми кыргыз эли эми ойлонуп атат да, таза тамакты кантип жейбиз. Ошо гүл азык эмнеден даярдалат деп балдарга, студенттерге түшүндүрүп, анын маанисин, маңызын ачып берүүгө аракет кылабыз да. Бул улуттук тарыхыбыздын бардыгы Манас эпосунда жөн эле жазылып калган эмес, бул тарыхыбыз. Бардыгы бизге керектүү нерсенин бардыгы ооздон оозго өтүп сакталып келген улуу манасчыларыбыз. Эркек Мусаевна, мындан аркы максатыңыздар кандай? Чын эле ушул роман менен эле токтолобузбу же эпостун өзүнө да киребизби? Анан баягы мамлекеттик кызматкер окуганы келгенде кичине бир барактап, ачып карап, окуп даярданып келеби? Же ушул жерден келип ачып окуп атабы? Эми мамлекеттик кызматкерлер ар кандай да биринчи башталганда чынын айтыш керек, баары эле келип эле китепти ачып эле окуп кетип атышты да.
анан бара анан түшүнүштү. Анан даярданып барыш керек экен деген, радионун дагы өзүнүн талаптарына туура келбей калат экен. Үнү дагы туура келиши керек экен. Иштин процессинде ошондой маселелер болуп калып атты да. Анан азыр болсо талап өзгөрүп атат. Үнү радиого туура келе турган, көркөм, жакшы, коомчулукка укулуктуу окуй тургандарды жаздырып баштап атат азыр. Андан тышкары дагы бир нерсени айтып кетсем, Жыпаргүл Шабданалиева эжебиз дагы азыр аудио китеп окуп атат. Бул да улуттук комиссия менен биргеликте бул долбоордо башталды. Муну канчалык Бактыбек Максутовдун канчалык бул элге көп угулуп, канчалык көп берилип, адам канчалык көп укса, азыр аудио китептерди аябай жакшы чыгып атпайбы? Баягы окугандан мурда илгеркидей китеп окуй албай калбадыкпы? Жолдо машинада баратып деле укса болот. Аябай ыңгайлуу да. Ошол аудио китептер да жакшы угулуп атат. Бул дагы бир өзүнүн таасирин берет деп ойлойм. Анан бул Манас эпосу ошол жарлыктын алкагында эле калып калбайт да. Эми ал жарлыкта 27-жылга чейин, биздин долбоор 27-жылга чейин деп көрсөтүлгөн. Анан ошол жыл эле баарын токтотуп койбойбуз албетте. Андан ары бул долбоорду улантабыз. Жарлыктан тышкары, анын алкагынан тышкары, кеңири бул калктын калың катмарына сиңириш үчүн ошол багыттагы иштерди ойлонуштуруп жатабыз, пландаштырып жатабыз. Буюрса уланат. Мен жана окуган тууралуу суроону бекер берген жокмун, себеби бизден режиссерлор окутат, анан башында эжеле окуп атышты келгендечи, анан үнү туура келбеген, жандай ким кааласа эле келип окуй берет дегендей түшүнүктө да болдук да. Анан микрофондун да өзүнүн сүрү бар да. Башында келгенде баягы үндөрү титиреп окуй албай жаткан учурлары да болду. Анан азыр чын эле мындай иргелип окуганды билип же даярданып келип окуганга мүмкүнчүлүк болуп калды да. Эми Зарина Кубанычбековна, сиз деле ошо биринчи окуганда кандай болду? Микрофондон сүрдөгөн учуруңуз болдубу? Даярданып келдиңиз беле же ушул жактан келип окудуңузбу? Эми биз деле баягы жумушубуз аябай татаал оор да, экспертиза жүргүзүү, документтер менен иштөө. Анан бизге андайга мындай шарт болбой калды, ошол учурда даярданганга дагы мындай убакыт туура келбей калды. Келип эле баягы китеп бетин ачып эле окуп баштадык. Анан албетте сүр деген баары бир болот экен, микрофондун, элдин, журттун сүрү дегендей. Анан бирке сүрдөдүк албетте, бирок бирке көнөргөн сөздөр бар, тарыхый сөздөр бар, диалект сөздөр бар. Ошолорго келгенде баягы эми өзүң тилчисиң да, аны мурунтан аңдап билгенсиң, түшүнгөнсүң анын маанисин. Ошон үчүн адашкан жокпуз. Кудайга шүгүр, жакшы эле окудук. Мыкты окугандардын арасынан Зарина айым өзгөчөлөндү. Албетте мыкты окугандар көп болду. Өзгөчө мен республиканын облустарына, түштүк аймагына ыраазычылыгын билдиргим келет да. Баягы улуттук колоритте, улуттук кийимди кийип алып, бир улуттук бир атрибуттарды коюп алып, көркөм мындай чыгармачылык менен окуп атышты. Анан албетте тарыхый чүйдү алып кетсек, Бурананын жанына туруп алып окуду бир айымыбыз. Андан ары өздөрүнүн чыгармачылыгына жараша окуп атышты. Анан бул жерде дагы баягы мамлекеттик кызматкер катары белгилеп кете берейин. Бийлик өкүлдөрү, ошол эле акимдер, мэрлер баш болуп аябай жакшы катышып беришти да бул долбоорго. Мындан ары бул кайра күч алып, мындай активдешип, бир жайылып, бир кеңири бир кулачын жайып баратат да бул долбоорубуз. Анда сөзүбүз куру болбосун, Зарина Кубанычбековнаны аябай мактап калдыңыз. Зарина, окуп берсең бир аз кыскача эле. Макул, уруксат этсеңиздер. Анда деген мен ошол жерде Манастын Бакайга жолуккан жерин бөлүмүн окуп берейин. Бакай. Алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө сан колдой. Ордоюн бузулду. Ордо бузулуш жаман жорук. Бала Манас жулкунуп, нары жүрсө саламат баккан жылкысына, бери жүрсө ошпур баккан коюна, төмөн жүрсө төрөгелди баккан төөсүнө, кайра тартса үйүнө барып атасы Жакыптан жеме угарын ойлоду. А бирок намысын алдыргансып, каны кайнап, өзүнөн өзү оолугуп, жанына Мажик менен Куттубайды алды да ак бал табасына жөнөдү.
акыл чыкса ак балтадан чыгат. Ушинтип ордоюну бузулганына кейиген, аны бузгандардын жазасын берсе да, алиги ачуусу тажабаган бала Манас баягы сургашка быштысы асыйга толуп, тору чаар болгон аттын тизгинин кагып коюп түнөрүп бара жатыры. Төрөсүндө үзөңгүлөш бастыруудан айбыгып, эки жагында куйруклап, Мажик менен Куттубай бара жатыры. Адыр өтүштү, суу кечишти, бөксөлөп бел кесишти. Кара көгүмдө ак балтанын айылына жетишти. Чоң өрөөндөн окчун ат байлам мамынын түбүнө аттарынан түшүштү. Келген коноктун атын алмай ата салты. 3 улан чуркап чыгып жетип, аттарын алышты. Басмайыл бошотуп, каңытып, мамыга байлашты. 3 конокту жандай басып, жол көрсөтүп, ак балтанын чоң үйүнө барышты. Эшик түрүп, ызаат кылышты. Акбалта буурул сакалын сылап коюп, төрдө бийик коюлган мамык жаздыкты чыканактап отурган экен. Оң жагында нур жүздүү боз улан чыкыйып мандаш токунуп отурат. Зарина, ыраазычылык билдиребиз. Биз Маегүлстандан ары уланталы. Кызыгып кетип, кечке окуй бербе да. Мында маалымат катары кошумчалап кетейинчи, Назира айым. Ошол долбоорду баштаганыбызга 2 жыл, 1 жылдан ашып калды. Анан ушул жылдын жыйынтыгын чыгаралы деп жакында ушул 4 декабрь Манас күнүнө карата бир иш-чара өткөрөлү деп мерчемдеп атабыз. Ошол иш-чарабызга республикада мыкты окуган, Манасты мыкты окуган кызматкерлерибизди чакырабыз. Өзүбүз колдон келишинче сыйлыктарды беребиз. Бул иш-чараны биз Маданият министрлиги, Манас театр, Манас академиясы менен биргеликте өткөрүүнү мерчемдеп турабыз буюрса. Азыр негизи жалпы Манас күнүнө карата аябай жакшы иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бул бара-бара баягы кулачын жайып жакшы бир кездерде такыр эле Манас эпосу окулбай, айтылбай калды эле. Ушул кеңири коомдун барып тармагына кеңири жайылып баратканы жакшы иш болуп атат да. Салтанат Ариповна, бекеринен Ашым Жакыпбековдон Теңири Манас романын тандап алышпаса керек да. Анткени мына быйыл Ашым Жакыпбековго да 90 жыл болуп атат. Анан мисал үчүн Манас эпосын классикалык вариантын окугандагы көпчүлүккө жага бербейт, чынын айтканда. Анан манасчыларда жана классикалык түрдө күпүлдөтүп айтканда дагы баягы бир кайсы бир убакытта угуп андан ары укпай коюшу да мүмкүн да. Анан бул романды бекер тандап албаса керек. Сиз ушул романга карата кандай бааңызды берет элеңиз? Аябай жакшы иш-чара баштаптыр. Мамлекеттик тил комиссиясы жакшы иш-чараларды жүргүзүп жатыпсыздар. Кудай буйрса, мына Ашым Жакыпбековго быйыл 90 жыл болот экен. Биз дагы улуттук университет ошол 90 жылдыкка карата Ашым Жакыпбековдун 90 жылдыгын өткөрөлү деп конференция уюштуруп жатабыз. Манастаану жана дүйнөлүк адабият кафедрасы, кыргыз филология факультетинде. Анан ушул Манасты ыр түрүндө окуганда сиз айткандай эч ким мындай түшүнө да бербейт, кээ бир көпчүлүк эле түшүнө бербейт, ырга көп түшүнбөйм деп айтышат го. Анан кийин ошол Манасты кара сөзгө салган, эң биринчи көркөмдүк деңгээли жогорку деңгээлде жазылган Ашым Жакыпбековдун бул Теңири Манас деген романы болуп эсептелет да. Бул өзүнүн диалектисин дагы салып, ошол өзүнүн диалектикалык өзгөчөлүгү менен бул роман айырмаланып турат. Анан Манастагы болгон эпизоддук окуялардын баардыгын орду менен, кырааты менен бергендиги өзгөртпөстөн ошол Манас эпосунда кандай айтылса, кандай деңгээлде сүрөттөлүп, баяндалса, ошону мындай көркөмдүк деңгээлин элге жугумдуу кылып, жагымдуу кылып, уккулуктуу кылып, окуганга мындай рахат алып окуй тургандай кылып жазган экен да. Бул кишичи ошонусу менен бул Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романы мындай айырмаланып турат. Аябай жакшы иш-чара башталган экен. Муну ар бир кыргыздын үй бүлөнүн текчесинде болса керек. Илгери аябай кенен чыккан китеп болчу, муну да кайра бир жаңыртып чыгарса деген менин тилегим бар. Көпчүлүк эл окуса, ыр түрүндөгү окуганга караганда роман түрүндөгү окуган бул жагымдуу да, жугумдуу да болот, анан кызыктуу да болот да. Анан Кудай буйрса, биз дагы ошол 4 декабрь Манас күнүнө карата улуттук Илимдер академиясы, Манас академиясы менен бирдикте ушул чоң масштабта бир мамлекеттик деңгээлге, чыкпаса да республикалык деңгээлде чоң окумуштууларды чакырып, чет өлкөлөрдөн
конференция өткөрөлү деп жатабыз. Бул жылыга өткөрүлүүчү күн, Кудай буйрса. Азыр сиз айтсаңыз менин оюма келип атат да, мисалы грузиндер кызынын себине Шота Руставелинин Жолборс жамынган баатыр дастанын сөзсүз берет деп айтышат да. Анан бизде мына азыр тойлор көп, кыз узатуулар аябай көп болуп атат, келин алып атабыз. Ошондойдо ушул Теңири Манасты деги эле Манастын варианттарынан же болбосо Айтматовдун томдуктарын, кыргыз жазуучуларынын томдуктарын кошо кошуп берсек, абдан сонун саамалык болмок да. Ошону мындай бир жайылтып алсак абдан жакшы болмок. Айтматовдун томдуктары, Манастын томдуктары дегендей. Эми бизде түз эфирде болгондуктан теле көрүүчүлөрүбүздөн да суроолор бар. Кабыл алалы, алардын да суроосуна жооп бере кетели. Көбүрөөк чыгарса мен суранат элем, жана кара сөз менен жасалганчы. Суроом ушул. Рахмат. Эми бул суроо бизге тиешеси жок, бирок тиешелүү жерлерге маалымат жеткизип барсак болот. Мынакей азыр мамлекеттик кызматкер Манас окуйт болуп атпайбы? Бул китепти баштан аяк баягы ыраттуу түрдө окулуп кете берет да. Анан жаңы эле айтып өткөн Жыпаргүл Шабданалиеванын аудио китеби күндө чыгат азыр. Ушундай сүйлөшүлдү. Ошону баягы тыңшап, ошолорду да укса болот деп айткым келет угарманга. Аны жанагындай QR коду менен да чыгарып койсо, жолдо баратып деле уга берсе, жана тыгында турган учурда укса деле жакшы да. Эркеган Мусаевна, ушул китепти окутуу эле жетиштүүбү же балким окуп, анан окуган нерсесин айтып берсе дагы кызыктуу болот беле? Ушул азырынча ушул көркөм окуу эле долбоор болуп атат, бирок жакшы ойлорду айтып атасыз. Чындыгында мындан ары да ошонун үстүндө иштешибиз керек экенин туура айтасыз. Бир талкууларды уюштуруп, анан ошол эле Манасты окуган мамлекеттик кызматкерибиз үйүнө барып баягы муну бир окугандан кийин мээңде калып калат да, оңой менен кайра чыга албайсың да. Отуруп алып балдарына айтып берип дегендей, үй бүлөсүнө, жубайына айтып берип, ошо үй бүлөдө чай ичип отурганда кандай сөз сүйлөсө ошонун баары балдарга сиңет да. Мунун да тарбиялык мааниси аябай жакшы, зор болот эле да. Жанагы ар бир кесип өзүнө керектүү жерлерин издеп Манастан. Анан биздин кесибибиз момундай эле. Анан мен Манастан мисалы Сагынбайдын вариантынан же Саякбайдын вариантынан мол жерин таптым. Көрсөм момундай бар экен деп бир күпүлдөтүп сонун айтып берсе, эми албетте айтып берүүнүн дагы, баягы көркөм сүйлөөнүн дагы өзүнүн бардык эле адамга бере бербеген жагы бар. Бирок ошончо чоң ишкананын мисалы арасында бирин экин бар да. Ушундай жагындагы мындай калк арасында бар. Ар тармагын издеп көрсөк болот экен да. Анан мектеп окуучуларын деле, студенттерди деле окутсак эмнеге болбосун, Мен дагы кичине кыстырма кетип кетейинби? Ушул маалымат боюнча ошо Манас эпосун аудио видео запись атпайбызбы? Ушул биздин көрүнүктүү белгилүү журналисттердин бири Шайырбек Абдрахманов дагы билесиздер. Ушул окуп Саякбай Каралаевдин Манас, Семетей, Сейтек деген бөлүмдөрдүн баарысын аудио записке салып койгонда, YouTube каналында бар. Кызыккандар ошол запистин негизинде укса болот. Биз көбүнчө студенттерге ушуну айтабыз да. Манасчыларыбыз деле мындай айтып берип, түшүндүрүү иштерине жакшы экен да. Анан Салтанат Ариповна, мен сизден сурагым келип атат да. Мисалы сиз студенттерди окутуп атасыз, жана өзүңүз айтып өттүңүз кандай багытта окутарыңызды. Жалпы коомчулукка дагы кандай жеткиликтүү түшүндүрүп айтып берсек болот? Манас таанууну биз кантип таанытабыз Манасты элге? Эми Манас бул дүйнө жүзү эли билет. Дүйнөдө теңдеши жок чыгарма экендигин да билет да. Анан эми биздин сыймыгыбыз ушул эки гана нерсе бар. Кыргыз элинин сыймыгы. Биринчиси бул Манас, миллион сабырдан турган. Дүйнөдө тең келе турган бир да чыгарма жок Манаска. Анан экинчи ушу дүйнөдө Манасты жайылткан ар бир чыгармасына салган бул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасында Манастын эпизоддору бар. Ошондон алган. Ошол эле канча тарбия берген.
ушуларды биз айтып түшүндүрүп келип студенттерге, анан жалпы журтка мен айтарым ушул кыргыз эли ушул биздин тарыхыбыз, манасыбызда экендигин, ошондо биздин улуттук каада салтыбыз, идеологиябыз, көз карашыбыз, жан дүйнөбүз бүт баардыгы манас эпосунда ооздон оозго өтүп сакталып келгендиги менен улуу жана бийик демекчимин. Колуңуздардан келишинче ушул жогорудагы эжелер айткандай жалаң эле теңири манасты эмес, кара сөз түрүндө жазылган роман, бул эми роман болуп атат. Анын кара сөз түрүндө жазылган, кыскартып жазылган манас эпосунун кара сөз түрүндө чыккан китептери дагы бар. Ошолорду ыр түрүндөгүсүн окусаңыздар дагы ушул кара сөз түрүндө чыккан жыйнактарды колуңуздарга алып, таанышып, кызыгып окуйм дегендер көп. Мисалы үчүн окуу жайларда мугалимдер көп эле манаска кызыгышат. Манас китебин окушат. Кээ бирлер үзүндү айткандар бар, манас айткандар бар. Мен де лекция окуп отурганда кээде манас эпосунан үзүндү айтып, манасты айтып жиберем. Анча-мынча балдарды өзүңө тартышың керек да, кызыктырышың керек да. Анан орус группаларга да өтөбүз манас таануу сабагын, кыргыз группаларга өтөбүз, эки тилде өтөбүз. Анан ошондо орус тилге өткөндө кыргыз балдар бир аз жалкоорок болот да, мен ушу бир байкадым. Орус кыздар, орус балдар берген биз эпизоддорду беребиз. Мисалы үчүн Каныкейдин манаска үйлөнүшү, эң кызыктуу эпизоддордун бири Көкөтөй хандын чатагы ашы, Манас баатырдын төрөлүшү, кыргыздардын Ала тоодон Алтайга кетиши, же болбосо Алтайдан Ала тоого келиши деген эпизоддорду кызыктырып айтып анан айтабыз да, мына кыргыз эли кандай эл болгон, тарыхы терең эл болгон. Ошол тарыхы терең элдин кыргыздардын казанын катуудан сынып, жумшактан гүлүн көккө сапырып, мына Эсенхан кыргыз элин чачыранды кылып таратып, алып бири кетти Иренге, бири кетти Тереңге, бири кетти Алтайга, бири кетти Кангайга деп кыргыз эли тараган мезгилде дагы Алтайга барып ошол жерден биздин баатырыбыз төрөлүп, кыргыз элинин башын бириктирип, улуу журт кылып, мына кыргыз элин алып келди. Мына ушундай чыгарманы баардык жалпы журтубуз таанып, кененден таанышып, Манас менен сиз айткандай кыздын себине болобу, белек кылып берсе, бизге аябай эле жакшы болмок. Кыргыз эли Манасты кенен таанымакпыз да, мындан да жакын билмекпиз тарыхыбызды. Бүт ушу Манаста жазылган. Эмне издесек дагы, педагогикадагы аң сезимибиз, акыл эсибиз бүт баарысы бүт ушул Манас эпосунда жазылган деп айта алам. Мен да кошумчалап кетсем, мынакей эже өмүрүн арнаган Манас эпосун багы балдарга, муунга, келечек муунга сиңирүүгө, үйрөтүүгө, ошондой эле Манас эпосун изилдеген окумуштууларыбыз бар. Ушул багытта айта турган болсом, алар жана сиз айтып өткөндөй ар бир Манастагы илимди, Манастагы тармактардын баардыгы боюнча илимий иш жазгандар көп окумуштууларыбыз бар. Мен сиздерге сунуштайт элем, ошолорду алып келип ушул студияга, баягы элге, коомчулукка айттырып, бир кызыктырсаңыздар сонун болот эле да. Анан ошол жаштарга дагы ошондо, анан дагы айта турган нерсем, азыр эми заман санарип заман болуп атпайбы? Ушул Манас боюнча анимациялык фильмдерди чыгарып, жана же болбосо бир мобилдик тиркемелерди иштеп чыгып атабыз. Ошолорго бир ушул Манас эпосундагы айрым элементтерди кошуп, ошондой бир санариптик бир заманбап колдонмолор аркылуу дагы балдарды кызыктырууга болот эле деп ойлойм да. Анан биз дагы ушунун үстүндө ушул багытта дагы мындай ойлонуштуруп атабыз. Кыскасы коомубуздун, мамлекетибиздин ар бир тармагына сиңирүүгө жолдорду тапса болот деп ойлойм да. Жакшы, Зарина Кубанычбековна, сиздер баягы келип Манастан үзүндү окуп кеткенден кийин өз ара баягы сүйлөшүү, талкуулоо болду да. Анан ошол учурда кызыккандар болду. Анан кээ бирөөлөрүн окуп атканын угуп туруп, мындай акцент менен сүйлөп калышканын да байкайсың да. Кыргыздар эле өзүбүздүн кыргыз тилибизди, сөзүбүздү акцент менен сүйлөп аткандар. Анан бир кандай жыйынтыктарга келип аттыңар? Кандай баягы талкуулар жүрүп атты сиздердин мекемеде? Эми бизде деген негизи бул долбоорго көбүнчө
Мен окуй албайм дегендер болду, качкандар, баргысы келбегендер. Эми бар, бирок бизде бар эле чанда болду да. Көпчүлүгү келип эле окушту. Макул деп эле жазылып, атайын тизмет тизип, ар бири түзүп, ар бир эмеден бөлүмдөн башкармалыктан алып 2ден кызматкерди барып кезектеп, бири-бириңерге окуяны баяндап бересиздерби, бирөөңүздөр окуйсуздарбы деп ошентип жөнөтүп жаттык. Бирок бар эле баягы биз деле жөндөмдөрүн карадык, эки жагын окуй алат болуш керек ушул деп ошо ишенип жөнөтүп аттык да. Анан бирок алар деле колунан келишинче аракет кылышты. Бирок жыйынтыгында өздөрүнүн деле акыбалын окуп келгенден кийин деле байкап келип атышкандар болду. Кичине мен мынтип калдым окшойт, такалып калдым окшойт. Же болбосо мен өзүм жакшы окудум деп өзүн сүйүнүп, андан ары дагы ушул китепти алайынчы, сатылат бекен, кайсыл жакта сатылат? Ошону алып мен дагы улантайынчы. Бизде деген үйдө китеп турбаса, жанагы китеп турбаса каяктан окуйсуң? Ошол эле да эң негизгисичи. Ар бир үйдө баягы Мидин Алыбаевдин ыры бар го, жана үйүндө баары бар, бирок китеп жок. Балдарын Байдылда сыртына коюштун. Китеп жок. Анан кийин китеби жок деп балдар окубайт деп балдарын урушат деп атпайлыбы? Килемге толтуруп койдук, китебибиз жок деп айтат го. Килемге толтурулуп турат үй, бирок китеп жок деп атат да. Анан бирок өздөрү балдарын урушуп атат, китеп окубайт депчи. Анын сыңарындай ушул китеп турса, демек башын баштап алышты, кызыгып алышты. Анан демек окушат да, ары улантат, балким балдарын окутат. Андан дагы бир кызыктуу нерсе болду. Ушу биздин бир эле кесиптешибиз, биздин кызматкер менин балам орусча окуйт эле, кыргызча билбейт эле деп. Ушуну окугандан кийин да эмнегедир ушундай сезими болду, баягы мекенчил сезими ойгонду. Зарина мага деген мен балама кыргыз тилди, кыргызча үйрөткөн курска окутуучу тренинг керек болуп атат деп ушинтип баштады. Анан улуттук тил комиссия тарабынанбы ушундай бир тиркеме иштелип чыгыптыр, сиздер тараптанбы? Телеграм каналда экен, атайын тилчилер бар экен да, кыргыз тилде окутат экен. Менин баягы иштеген эмем жылым мынча жыл иштегем, кыргыз тил жаатында момундай иштерди алып барам деп өзүнүн кыскача эмелерин таржымалын жазып коюшат экен. Анан ошол тиркемеге кирип балаңызды окута аласыз деп жол көрсөтүп койдум. Көпчүлүк ошо китепти окугандан кийин баягы аябай кызыгышып, акылмандардын айткан сөзү бар го, маданияты жок элге күчтөп да болсо маданиятты киргизиш керек дегендей. Анын сыңары бүгүнкү коомдо китеп окулбай жатканда, болгондо да манасты билбей жатканда ушундай бир мажбурлап болсо да окутуу менен кызыктырып кетүү бир жолу табылып атат да. Анан Эркега Мусаевна, мисалы бардык министрликтен мамлекеттик кызматкерлер келип окуп, анан кызыгып кеткенден кийин ушул китепти кайдан табабыз деп атпайбы? Балким сиздер ушул китеп менен камсыздоо жагындагы ойлонуштураттырсыздар. Жана аталып кеткен жарлыкта ушундай пункт дагы бар да, Манас Семетей Сейтек Үчүлтигинин китептерин чыгаруу деп. Бул маселе эми каржыга барып эле такалат экен. Негизинен акыркы жылдары буга чейин бир 2 жыл мурда чыккандары бар экен, андан бери чыга элек да. Баягы мен айтайын дегеним, жетиштүү көлөмдө чыгарып алып биз камсыздап берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Ошол эле мектептерди, жогорку окуу жайларын, бирок Манас китеби жок деп айтууга болбойт. Китеп көп. Манас китеби көп эле болуп атат, бирок так ушул окуп аткан Ашым Жакыпбековдун Кара сөздөрүндөгү Тегири Манасты айтып атам да. Анын үстүнө быйыл автордун 90 жылдыгы, ошого карата чыгарып алсак абдан сонун болмок. Ооба, кайра чыгарса болчу да. Эми Салтанат Ариповна, Эркега Мусаевна, Зарина Кубанычбековна, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Убактыңыздарды бөлүп келип, жасап жаткан иштериңиздер тууралуу, андан көргөн жакшы ийгиликтер тууралуу, жана ушул Манасты окутуу, таанытуу багытындагы аракеттер тууралуу келип айтып бергениңиздерге, анан сиздерди уккандан кийин теле көрүүчүлөрүбүздө, радио угармандарыбызда дагы эмнени эле айтышып атат деп балким кызыгып, алар дагы окуп калар. Айтор жакшы иш башталды. Эми ушул ишти мындан ары дагы улантып, өркүндөтүп, дагы көбөйтүп жайылта берели. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Сиздерге да рахмат.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио кармандар, сиздер уккан көргөн башат программабыз болду. Бүгүн биз мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоору тууралуу сөз кылдык. Бул багытта студиябызда мейманда Улуттук университеттен Салтанат Сагидаева, Улуттук тил комиссиясынан Эркеган Желдеңбаева жана соцфонддон Зарина Сооронбаева келип катышты. Эфирде мен Назира Абдукаимова алып бардым. Саламатта болуңуздар.